Так, саламатсыздарбы? Оштомун. Базардан түшүнүп атсаңыздар керек. Ушул базар курулат деп атканда, эми курат да эми деп ойлогом да. Мен биздин чоңдордун ушунчалык экенин мен кандай десем, элестеткен эмес элем. Ушунчалыкка чейин түшөт деп элестеткен эмес элем. Мына жагына баштап чоң жанагы колонналар куюлуп баштады. Анан чоң эле бир 2 кабаттуу болот экен да деп ойлогом. Анан көрсө бул бет эле экен, бул фасад экен. Бул баягы витринасы экен. Арты жанагы мен кече 2 күндөн бери Facebook'та, Instagram'да жазып атам, тоок гана экен деп. Арты тоок гана экен. Бул бети гана экен. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез Көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Эми базар жөнүндө өз негизи мындай бир нерсени айткым келет да. Мен 6-7 жашымда апам экөөбүз ээрчишип барып, Ферганага түшөт элек дагы, ошо Фергананын базарында алма сатат элек. Өрүк сатат элек. Жайында алма, күзгө ошол күзүндө кышка жакын өрүк сатып келет элек. Фергананын базары 2 кабаттуу экен деп, ошо мен 6-7 жашымда Фергананын базарына көзүбүз түшөт эле. Андан бери мына 30-35 жыл өттү. Мен 40тан өттүм. Ошто жаңы базар салынат экен дегенден кийин дагы ошол эки аташ салынбаптыр да биздечи. Тоок гана салыныптыр. Анан ошодон улам менин азыр сөгүнгөнүм, жиним келген ушул болуп атат. Мен ушул 35 жыл мурун Фергананын 2 кабаттуу базарына көзүм күйсө, мен 40тан өткөндөн кийин дагы, 35 жыл өткөндөн кийин дагы ошо Фергананын базарына көзүм күйүш керек экен да. Суктанышым керек экен. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Ушунчалык билбейм эми. Эмне үчүн бизде ушундай болбош керек? Оштун базары тарыхы бар базар. Оштун базары Каныбекте айтылат, Бабурда айтылат, Сыңган кылычта айтылат. Эми мындай салмагы бар, артында тарыхы бар, мактанса мактана турган жайы бар. Базар да. Бул көптөн берки базар. Анан ошол базарды макул көчүрсүн эми макул. Көчүргөндө ошол Оштун колоритин сактап, Оштун мүнөзүнө, Оштун колоритине, Оштун бир архитектуралык кооздугуна шайкештештирип, кооздугуна кооздук кошо турган, көркүнө көрк кошо турган, шартына шарт кошо турган, сыймыгына сыймык кошуп, сыймыктандыра турган базар болуш керек эле да. Муну менен сыймыктана албайсың азыр. Бул мына жолдон өтүп кетип атсаң, базар экен деп коесуң, өтүп кетесиң. Ичине кире турган болсоң, бая мен айткандай тоок гана. Мына азыр көрөлү, мына 2 кабат жери болгону мына эле жер экен. Мунун биринчи кабаттары коммерциялык экен, экинчи кабаты байкашымча административдик жагы болот окшойт, көбүнчө. Ал деген сөз ушул базаркомдор отура турган жайы. То есть базаркомдор өздөрүнө жакшы шартты түзгөн. Анан элге силерге мына тоок гана боло берет дегендей эле кылынгандай болуп турат да. Мына бүт базардын бүт турган турпаты ушул. Килтейтип сал нары. Мен эми мындай да, бул базардын эми тарыхын билесиңер. Былтыр сел болгон. Ошол селде жанагы Оштун базарынын ичине кирген сел каптаган. Бир нече көпүрөлөрдү сел жууган. Ошодон кийин жанагы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев келип, Оштун мэри ошондо жанагы Бакытбек Жетигенов эле. Канча убакыттын ичинде бүтүрөсүн базарды десе 2 ай деген.
Мен эгерде ушул базар ошол 2 айдын ичинде бүтүп калса, анда шашылыш курулду да, эми 2 айда ушундай эле базар болот да деп мен аны түшүнмөкмүн, аны кабыл алмакмын да. Жок, андан бери 1 жыл өттү да. 1 жыл өткөндөгү базар ушул. Бизде эмне архитектура деген институт жокпу? Бизде Оштун колоритин, Оштун мындай бир архитектуралык кооздугун, мындай бир Оштун салмагын көрсөтө турган бир ошого башы жеткен бир жакшыраак бир куруучу жокпу? Арзан дагы болбой атат да. Баасы деле бир канча болуп атат. Туугандар, эми айта берсең күлкүң келет да. 1, 2, 3, 4 метр. Проходдор 4 метр экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Саламат, жакшысыздарбы? Сиз баягы эски базардын базарком элеңиз, а? Азыр бул жака дагы базарком болдуңуз да? 6 гектар 70 сотик. Азыр мага айтып бере аласыздарбы, өз негизи кандай шарт менен берилип атат элге? Азыр жарым айтылып атат, бекер берилип атат деп, жарым айтат, жок, бул мынча $1000 сатылып атат квадраты деп. Бул ыдырыс 6 гектар 70 сотик жер. Мына жер. Азыр мына базар курулган 2400 орундук жер. То есть бул баягы ортодогу борбордук жагы же наркы менен наркы 2 канат кошулгандагы? Жок, ушул. Жалпы. Борбор, мына эме, ортолу. Ортодогу. Биринчи курулган жер. Биринчи курулган жер. Борбордук базарда жана селден жабыркагандар бар эмеспи? Ошолорго бекер берилди орундуктар. Бул жер Бардыгына бекер берилдиби? Бардыгы камтылдыбы? Бар жогуна биздин базарда отурган частныйлардан сырткары базар муниципальныйга аренда төккөндөрдө өкүнү бесплатно берилди. Бар жогуна. Бул жер жанагы 6 гектар 70 сотик инвесторлордун эмеси менен салынган. ГЧП түрүндө. ГЧП менен салынып 37-ге 63. 37% куруп бергендер алды, инвесторлор. Бул ички өзүбүздүн инвесторлор. Ооба. Анан калганын бүт эмеге мэрияга өткөрүп беришти. Базардын эсебинен, муниципалдык базар. Муниципалдык базардын эсебинен өткөрүп беришти. Ар бир бизде номерациялар бар базарда. Ошолорго номерация менен ар бирине бөлүп бердик. 37% жанагы инвесторлор өздөрү алды деп атпайсыздарбы? Ооба. Ошол өздөрү аны кандай шарт менен сатат? Бул жер эми баягы муниципальный жер болгон үчүн мэрияга карайт да бул жерчи. Буну антип сата албайт. Булар аренда гана бере алат. Булар 49 жылга ГЧП менен договорга түзүп алган. Булар 49 жылын гана эле договор түрүндө эле гана арендага бере алат. Антип сатып, кызыл китеп кылып бере албайт. Жок, мен аны түшүнүп атам, бирок ошол 49 жылга баягы право пользования деп коет да. Право пользования, ооба. То есть ошо колдонуу укугун сатып атышат да анда, туурабы? Колдонуу, ошол колдонуу укугун, 49 жыл колдонуу укугун канчадан сатып атышат? Эми азыр бул жерде айына 10.000-15 миңден арендага берип атат. Анан булардын долгосрочный арендасы канча сом экенин аны точно билбейт экен. Аны инвесторлордун өзүнөн сурап көрүш керек да. Бирок баягы $10.000, $20.000 деген сөздөр каяктан чыгып атат анда? $10.000 эми эл экен да билбейм, аны каяктан эми чыгып атат. Аны билбейт экенбиз ачыгы. Мына жакта мисалы мына фасад тарабы. Бул жактагылар кандай болду? Буларды саттыңыздарбы же ошол кадимгидей эле бердиңиз? Капитальный зданиябы? Булар да полный арендага берилди. Булар дагы инвесторлор да. Бул жагы дагы инвесторлор болду, ошол баш жагы. Ооба. Буну баягы капитальный кылып жанагы базардын фонун, эми бул капитальный кымбатыраак чөт да. Ошону өзүңүздөр куруп бериңиздер деп мэрияга 500 квадрат метрин берген. Калганын өздөрү ошо аренда кылып иштетишет. 49 жыл иштетишет. Мен азыр 2 күндөн бери сындап атпаймынбы, угуп атсаңыз керек, көрүп атсаңыз керек. Көрүп атабыз. Ошол сын менен кошуласызбы, кошулбайсызбы? Эми кандай десек, эми биз эми бир нерсе дей албайбыз, эми силердин сыныңар эми эл мындай болуп атат. Таразы элсинчи дейт го. Да, мисалы мындай болуп атат да. Мен азыр 41ге чыгыптым. Мен 6-7 жашымдан баштап апам экөөбүз эрчип барып Фергананын базарында алма, өрүк сатчу элек. Фергананын базары ошол мен 6 жашымда 2 кабаттуу эле. Анан ошондо биз аларга көз түзкөбөт эле. Фергананын базары 2 кабаттуу экен, бардык шарттары бар экен деп. Арадан 35 жыл өттү дээрлик. 35 жылдан кийин Ошто ушундай күркүрөгөн ушул канча нарак бирак менен айланасындагы
элди кошуп санаганда бир 1 миллиондой калкы бар жер эми. Ошол бул эми шаардын эле базары эмес да. Эми бүт мынау нар жагы Кара Суу, бул жагы мынау Араван, Ноокаттан бери келип базарлык кылган жер эми. Анан аларды кошуп эсептегенде ошо 1 миллион тегерегинде эл жашайт. Ошо 1 миллион адам жашаган Ошко ошо Фергананын базарынан 35 жылдан кийин кайрадан курулуп атса, кайрадан ушу Тоок Кападай кылып ушул салып атабыз да. Эмне үчүн бир салмактуураак кылып, ошону сыймыгы боло турган кылып, ошону тарыхын эске алып сала алган жокпуз дейм да. Эми Тоок Капа деген эмеңе кошула албайм эми ачык элечи. Мисалы мындан азыр мен Бул пластиктер отдельно бул бир ряд болунган. Булар баягы эмеси дагы квадраты кичинекейраак. Бул жана жалаң тигүүчүлөргө. Базарда тигүүчүлөрдү көрсөңүз керек сиз деле. Анан калгандары чоң эле. Эң кичинекейине 7 квадрат берип атабыз. Чоңдоруна 9 квадраттан берип атабыз. Андан чоң эми базарда жанагындай 20 квадратты бар жерлер бар. Аларга 2 местен 1 кылып туруп 14 квадраттан кылып бердик. Эми алар көп эмес. Аз эле. алар кандай шарт чакты. Алар базарда бесплатно эле өзүбүздүн немелерге бердик да. Азыр мисалы ар кандай адам мен чоңураак орун алсам дейт да. Эми ошондо эми азыр мисалы үчүн биздин базарда көбүнчө эң чоң квадрат 5-6 квадрат да. Базарга түшүп көрсөңөр керек өзүңөр деле. Анан чоң квадраттар ошо айтып атпаймынбы 15-20 квадраттар бар. 10-15 адам алар көп деле баягы эмес. Алар жанагы мурун өздөрүнүн жанындагылардыгын алып чоңойтуп чоң магазин кылып алгандар бар да. Аларга эми ошо квадрат метрини эмесине алып туруп 2 местен 1 кылып бердик аларгачы. Квадратын чоңойтуп бердик. Эми азыр 2 квадратта отургандар, 1 квадратта отургандар бар, 3 квадратта 5-6 квадрат бир 50% да. Анан калгандарыныкы 4 квадрат, 5 квадрат, 3, 2, 1 квадратта дагы отурушат да. Аларга мына 7 квадраттан бердик. Анан 6 квадратта отургандарга мына 8 квадраттан, 9 квадраттан түш келди. Жок, аныңыздар эми жакшы, бирок мен айтайын дегеним башка болуп атат да. Ооба, жанагы Өзбекстанда айтып кеттиңер. Мындай эме кылганда эми Өзбекстан менен эмени дагы салыштыра бербеш керек го дейм да. Эми бюджет жагынан алганда биз эми азыр Ош жакты көрүп атабыз. Эми да кайра курулуп атат, кайра курулуулар болуп атат. Туура, бирок мына ошонун карасаңыз негизинен эми багы финанс эмесинен инвесторлорго берилген. Мынчалык кедей эмеспиз го дейм да. Эмне үчүн инвесторлорго берилди, мен ошону эч түшүнбөй атам. Мисалы сиз базардын жетекчиси катары демилгени колго алып эле мен өзүм курам базарды десеңиз болбойт беле. Мисалы азыр базар деген бул акчанын айланган жери. Базар эч качан өзүн актабай калбайт. Болгондо дагы азыр мына жергиликтүү бийлик колдоп атат. Наркы базарды чыгарып берип атат. Күчтөп болсо дагы алып чыгып берет. И ошого жараша шашпай эле мына 1 жылдын ичинде бүтүрөбүз деп Бакыт Жетигеновдун тушунда ошол Ташиев сураган. Канча убакыттын ичинде куруп бере аласың базарды дегенде 2 ай деген. Эгерде мына нерсе 2 айдын ичинде курулса мен кабыл алат элем. 2 ай эле болду, эми 2 айдын сроктун ичинде эми шашылыш курулду дейт элем. Бирок 1 жыл болду да. 1 жылда болгон ушуну курдук да. Анан мен азыр сизден сураганым мындай болуп атат да. Сиз жетекчи катары ушул жерди берип атса, бекер жерди. Ушул жердин өзүн залогко коюп эле, кепилдикти камсыздап эле, анан жанагы банктан ири суммада акчаны алып, мисалы бир 10 жылга, 20 жылга кылып эле, анан күркүрөтүп, жакшына кылып, чоң кылып, килтейтип, мындай чоң ойлонулган базар болсо, 2 кабаттуу, 3 кабаттуу, ичинде баягы эскалаторлор менен салынса, анан кийин вот аны мисалы базар өзүнүн эсебинен өзү төлөйт эле да, түшкөн акчанын эсебинен. Неге ошону кылбадык дагы, инвесторго деп баягы ашты бөлүшүп, бөлүшкөндөгүсү дагы результат ушуну алып атабыз да. Мен ошого эч чечим чыкпай атат да, эмне үчүн ошол жоопкерчиликти ала алган жоксуз дейм да. Эми базарда мисалы үчүн мындай да, бул жер бюджети 550 миллион сом да. Анан бул жердин өзүн эле банкка антип кое албайбыз да бизчи. Базардын мекеме өзү кое алат да. Мисалы мэрия кепилдик боло алат, өзүнчө кепилдик фонддору деген бар бизде. Эми ан жагын го билбейт экенмин, кандай кепилдиктер бар, кандай фонддор бар экенин ачыгы. Анан эми базарда мынтип баягы бизде бюджет андай деле чоң эмес ал базардачы. Эми ал жерде
өзүңөр билгендей бизге жанагы ортолук жол эле карайт базарга. Оң жак сол жак бүт частный базар. Ал жагын түшүнүп атам. Бирок сизде полномочия бар да. Сиз мисалы базардын директорусуз. Сизге мына жерде ал жер тар болсо мына жерден кең жерди берип атат. Теп-тегиз сугат жерди берди. Бергенден кийин ушундай жерди демек алып туруп эле толугу менен. Мына мен жоопкерчиликке алам деп, могу курууч компанияларды эле чакырып туруп, мына мынчадан метр квадратын куруп бересиңер. А биз акчасын төлөйбүз деп банктан төлөтүп коюп эле, ошону анан төлөп жата берсеңиз эмне болот эле дейм да. Жок, эми менде андай полномочия биринчиден жок. Мына жерди мындай кылып, залогко коюп, анан элге азыр дырыс көрүтөсүн бесплатно берсек деле жакпай атат өзүчү. Кече эми буга чейинки митингдерде деле башкасына деле чыгып көрүү эме кылды. Мына бирөөгө мисалы үчүн муниципальный базардан акча сурасаң, эми чоң бир балайда калып кетесиң да. Ал биринчи эмес. Анан бекер берип туруп деле мына базарды мисалы үчүн ошол жерде отурган ар бир соодагерге, договору барларга бекер орундуктарды бердик да азыр ушул күнгө чейинчи. Анан эми баягы өзүңөр салбайсыңарбы дегенде эми ошону эле келип эле финансыга такалган да биздикичи. Мен аны түшүнүп турам, бирок финансы жок эмес да, банктар бар да бизде. Эми банктар ал жагына биз эме кыла албайт экенбиз анчалык. Анан эми ошо инвесторго деп ГЧП жолунда деп бул азыр Кыргызстан боюнча өнүгүп аткан неме ГЧП. Ошо ГЧП жолунда инвесторлорго бердик, инвесторлор салып берди. Мэриядан бир сом акча кеткен жок бул жергечи. Анысыга эми макул эми. Бирок мен эми ошо масштабты ойлоно албаганыбыз, дагы деле Очту кичинекей шаардай, дагы деле өзүбүздү кедей, кем сезип аткандай сезилип атат да магачы. Эми биз анчалык кедей эмеспиз го дейм эми. Эми азыр бул дырыс лёгкий конструкция менен курулган да. Ооба да, лёгкий болуп атат. Капиталдык эме болбой атат. Ооба, эми буну деле мисалы үчүн сен айткандай, если эртең жолдорубузду бүтүрө турган болсок, башка эме болуп шаарыбызда финансыбыз кеңир боло турган болсо, ушуну эле үстүнө улап койсок боло берет, лёгкий конструкция менен делечи. Эми көп жерде деле ошондой болуп атпайбы? Лёгкий конструкция менен деле улап койсок боло берет. Если ушундай эле зарылчылыгы болсо бизге дагы месталардынчы, ошонун үстүнө улап эме кылсак болот. Жердин эмеси көтөрөт. Айтайын деген, мисалы эртең кыш деген бар, жай деген бар, жаз деген бар. Кече мисалы мына жактан азыр суу түшүп, аны мен кечедир сен эмеңен көрдүм, ал жерде да бир бала туруп алып, биздин базардан аккан жок, мына базардан акты деп атат. Бул базардын крышалары жабылганына жалган сүйлөбөсөм бир 6 ай 7 ай болду да. Анан 6 ай 7 айдын ичинде бир 20 жолу жамгыр жаады. Анан биз баягы ошентип шаркырап суу аккан жерлерин көрбөдүк эле да. Бирок видеосун көрдүк го биз. Жок, азыр ошону до конца айтып кетейин. Биз ошол акыркы жамгырда ушундай шаркырап агып кирип кетти. Эмелерчи, суулар. Бул кандай биз өзүбүз да түшүнбөй калдык да, ачыгын айткандачы. Анан бул жерде мына освещениялар өткөн да. Бул освещение эң акыры болгон эле да. Ошо жамгырдан бир жума мурун жабып түшкөн эле. Ушунун зымынын алып кирип түшүрөбүз деп, жанагы мына бир профиль до конца чыккан да, 6 метрче. Ошонун түбү жамалган. Жанагы специально өзүнүн жанагы эмелери менен, клейлери менен жамалган. Электриктер келген дагы, группа иштеген да бул жердечи, эми ар бир инвестор салып койгон группа. Ошону жыртып чыгарып туруп эле зымын өткөргөндө кайра жамабай коюшкан да. Ошого бир 10-15 жерден ушундай суу агып кеткен. Аны эми элчилик экен, ошол момент даже хозяинди деле билбейт экен. Ошо именно шаркырап агаткан жерин чыгарды го. Анын ээси түнү саат 10-да чалды магачы. Ушул жер место меники болот эле депчи, интернетке сиз чыгардыңызбы десем, жок, мен билбейм дейт, ким чыгарган дейт. Анан эртеси келип ачты, ичине грамм бир тамчы суу жок экен. Өзү көрдү, келип эме кылып. Анан биз үстүгө чыгарсак, анан ошондой эмелерин көрсөтүштү да. Сүрөткө да тартышты мынакей. Сүрөтүн дагы көрсөтүп койсом болот да, эми баягы эме улбош үчүнчү. Сүрөткө тартып мага ташташкан эле, ошол суунун кирген эмеси негизи ушул болуптур депчи. Андан кийин кылдырдык, жасаттык мынакей.
мына клейдин издери турат, көрүп атасыз да. Мынантип сыйрып эле зымын өткөрүп койгон. Ошондой бир 10-15 жерди мынакей. Мынакей бүт сыйрылган, мына клейдин издери турат. Зымдарын киргизген мынакей. Ушинтип туруп эле ошол себептен эми биздин пешенебизге ошонун бир жумадан кийин жамгыр жаа берип атат, 10-15 жерден ошону чаркырап суу кирип кеткен. Мен аны түшүндүм, ал маселе анда эмес. Аны азыр устранить этип койсо болот. Бирок айтайын дегеним, азыр мисалы могу жак ачык турат да, чаа жаайт жамгыр кээде шамал менен бурганактап эме кылганда. Кээде ошондой бурганак болгондо кар деле түшөт. Анан мунун ичи ушул мынау наркы жагынан берки жактан мындай сквозной болуп атпайбы? Сквозной шамал дуулда уруп турат кышындачы. Анан мисалы мурдагы базар бул мындай жөнөкөй эле кандай десем көчө эле да. А бирок бул азыр жабык, сквозной шамалдын бардыгын бир багытка бурат, бир турбанын ичине салгандай. Мунунту анан мунау жактан баягы денени ушу сөөгкө жеткирген көзөгөн шамал өтөт да ошол жерден. Биз кышында деле ушул жерде болдук. Андай деле шамалдын эмеси сезилбейт бул жердечи. Анан мынау ортоңку пароходдор буюрса эртең күзүндө жабабыз буларды дагычы. Эми өзүбүзгө бюджет түшкөндөн кийин базардын өзүн тендерге берип жабабыз буларын. Эми ал жактарындагы бир эмелери ошондой эле болуп атса, инвесторлор бул жерде 49 жыл болот. Бүт мына кече мисалы үчүн ошол эле суу өткөн жерлерде, башкасын деле азыр деле элдер келип атат. Мынал жер мындай чала болуп калыптыр, мынал жер мындай болуп калыптыр депчи. Инвесторлор эч жака кача албайт. Качпаган менен ушул нерсе азыр вот маселени бүтүрүп берет да. То есть азыр вот кылып өткөрүп берет да алар. Бергенден кийин инвестор айтат, мен болду, мен доляны эсептеп гана отурушум керек эми, болду, менин ишим бүттү. Андай маселе болбойт. Ал каралганбы ошол келишимде? Келишимде каралган. Ар жылы сырдап, актап, крышаларын бүт эмесини, состояниясын карап тура турган болду. Келишимде ошондой эмелер бар. Аны инвесторлорду кокус жолугуп калсаңыз, түзүлгөн договоруңузду көрсөтүп койсоңуз да ошол жерден көрүп алсаңыз болот. Ал бар. Жакшы, бирок ал инвесторлордун ким экенин каяктан билем мен? Эртең эми биринде ачылганда келсеңиз, ушул жерге келишет, тааныштырып коебуз. Жок, азыр айтсам эмнеге болбойт? Мисалы эми мындай угушма караганда атын айтсам чиновниктер эле экен эми мындай караганда. Жок, чиновник жүргөн эле. Чиновник экенин билбейт экенмин. Мен 18 инвесторду тааныйм, ушул жерге келип кетип ушул жерде стройка кылып жүргөнчү. Анан кайсынысы чиновник, кайсынысы не экенин билбейм. Ички инвестор өзүбүздүн ош шаарыбыздын инвесторлору. Аны экенин билем. Алар ишкер, макул, мен ишкерликке каршы эмесмин, жакшы. Бирок мен азыр ошол кандай десем, амбициябыздын жоктугуна гана ошол өзүбүздөгү ушул кедей ой жүгүртүүдөн нары боло албай, чыга албай атканыбызга мен аябай өкүнүп атам да. Мындай кылган, эми мисалы жапжаңы базарды мен ушинтип булардын оңдоп түзөтүп өткөрөт. Бул инвесторлордун өздөрүнүн эмеси бул. Жок, эми ушундай, бирок эми эртең жанагы мен кечээ көрдүм да, жанагы мисалы келечек базарда контейнер экен, ага каалашынча жанагы арматураны сваркалап, анан мына жака чыгарышып, вешилкаларды кылып, мындай салмактуу нерселерди түзө берсе болот экен. А бирок мына жерге азыр бул толук бүткөн эмес эмес да бул. Бунун сыртынан тинеке капталат. Тинеке деле жүк көтөрбөйт да. Мына менен кошо көтөрөт. Кадимкидей көтөрөт. Мына менен кошо көтөрөт. Мунун сыртынан полностью тинеке менен обшивка болот. Ол жерге чейин кылат да, үстүнү 80 сантиметrini склад кылып алышат. Анан азыр мынау өрт коопсуздугунан коркпой атасыздарбы? Анан эртең кагаздай эле келет. Атайын ушул бир эмесин септиргенбиз да. Мына болчу. Мына краскага окшогон, краска эмес бир өрткө каршы ушундай бир суюктук бар экен, ошондой септирип чыкканбыз полностью. Макул эми болор иш болуптур, эмне кылабыз эми? Мен кечээ премьер-министр деле өзүм элестетип алып эме болтам. Премьер-министр келди кечээ, туурабы? Келип стройканын бир сыйра эмеси менен таанышып кетти. Мен болсом келбейт элем. Жакшыраак базар салсаңар келет элем, мен бул ушуга кантип келмек элем деп. Мен келбей коймокмун мисалы. Эми премьер-министр болосуз, анан көрөбүз да келген келбегениңизди. Жок, эми негизи да мындай караганда эми иш жакшыраак уюштурулуш керек эле. Анан мен мисалы уялмакмын да мынданчы. Премьер-министр болуп туруп ушуга келгенде мен уялмакмын. Болгондо да инвесторлорго жасатып, ушундай бир жөн эле жеңил конструкциядагы жер экен. Азыр ошондо дагы бир суроо, мынау бул жердеги азыр мынау борбордук бөлүк деп коелу. Ушул жагында нелер сатыла турган болот? Бул жерде в основном вещевой да бул жерчи.
Базарда кийим кечектер, базарда бүт эле бизде кийим кечек да эми. Ошолор соода кылышат. Наркы эки четичи. Эки чекеси бул жактагы вещевой, көбүнчө вещевой. Анан берки шоколад базарлар бар. Алар келет бир чекесине. И продуктовый дагы бар экен, ооба. Берки Бек Султан базары дагы көчүп келет. Алардан продуктовый бар. Бул жака ошо келечектин артынан жанагы килем базарлар, мебель базарлар, анан продуктовый дагы кылабыз, овощной деп ошондой эмесинде кен планында бар экен. Келечек деп аткан жагы. Ооба. Кен планында бар экен. Аттары ошол аттары өз аттары менен келеби же бир эле Оштун базары болуп келеби? Эмне болот? Аны билбейт экенмин. Биздики бүт эле ошо Ош базары болуп келет азыр. Парковка азыр мынау канча орун бар болуп атат ошондо? Азыр мынау жалпы алганда айта аласызбы же мынау эменин борбордук жагын айта аласызбы? Жалпы айта албайм. Мынау өзүбүздүн мына борбордук базарды айтканда 1300 машинага парковочный место бар. Азыр 1300 место парковка болот. Бирок канча орун бар? Орун 2400 орун бар общий. Жалпы. Наркы жок, мына эме деле. Мына борбордук жагы. Борбордук базарында. Наркы жагы али өткөрүп берилекпи же сиздерде али эсеп жокпу кандай? Жок, ал жак эми баштады го. Инвесторлор эми баштады, ал жакты точно билбейт экенбиз. Бирок алардын дагы ошондой эле шарт алардыкы дагы? То есть баягы 37ге канча дедиңиз? 37ге 63 болгондо бул жак. Ал жактардын шарттарын билбейт экенмин менчи. Бирок аны деле кече ошентип айтып атышты, бир 60%дан көбүрөөгү эме деп. Мамлекетке өтөт деп. Мамлекетке өтсө демек сизге өтөт да, туурабы? Ооба, базарга өтөт да. Азыр бирок сизде маалымат жок ал боюнча. Ал боюнча маалымат жок азыр. Айрымдар алган окшойт. Мына эми 1 2 2ге 3 окшойт. Ушу 5 квадрат жагабы, 6 квадрат жагабы иш кылып, айрымдар алып мынтип полдоп жасап башташыптыр. Булар ошол бетон бойдон турат. Бул жака пластик айнектер коюлуптур. Кече мен айтып атышкан, сен бүткөн жагын көрсөтпөй эле, бүтелек жагын көрсөтүп, сен тооккана деп атасың деп. Эми тооккана экен, эми пластик айнектүү тооккана экен да ошол. Кече жанагы Кабмин келип кеткен. Министрлер кабинетинин төрагасы келип базар менен, ошо базардын курулушу менен таанышып кеткен. Эми ал кандай баа берди билбейм. Азыр базар аттуунун бардыгын бул жерге көчүрөбүз дешип атат. Так, мынау Бекмамат Осмонов көчөсү. Ушундай келет. Мынау жер Төлөйкөн кичи району. Мынау жагы Кулатов кичи району. Эми базар болжол менен алганда мына ушул жерге отуруп атат азыр. Мындай жерге отурду дейли. Эми ушудан азыр жападан жалгыз ушул чоң базарга жападан жалгыз ушул жол гана кызмат кылып келаткан. Эми азыр булар базардын ортосунан мына жактан мына Ленин Курманжан Датка көчөсүнө бир жол ачылды мындайына. Азыр мына жагынан мына жакта жанагы эме көчө бар. Новаев көчөсү, мына жактан Айтиев көчөсү. Экөө келип мына жерден кошулуп, кайра эле ушул Кулатов кичи районуна келет. Мындай алганда Бекмамат Осмонов менен кесилишет. Ошол кесилишкен жерге азыр мына жактан базардын мындай алганда чыгыш тарабынан дагы бир жол курулуп атыптыр. Ал жол ушул Айтиев көчөсүнө кошулат экен. Ошентип азыр бул базарга эме боло турган, жардамчы боло турган мына жагынан 1, бул жагынан 1, бул жагынан 1. Ошол 3 көчө ушул жол маселесин камсыздагыдай. Бирок бул деле жетиштүү болушуна көзүм жетпейт. Анан мына жакта азыр айтты 2400дөй орун бар. Бирок ошол адашпасам 1400дөй жанагы машина коюучу жай болот деп атат. Мына жагында канча орун бар? Бул келечек көчүп келет деп аткан жагына. Бул жерде канча машинага орун бар? Алар жөнүндө маалымат жок. Азыр эми ушул эми негизинен бир 50-60% парковка менен камсыз болот окшойт. Эми бул жерде мына ушу базардын кире беришинде алды парковка болот экен. Өзү мындай тажрыйбаны биз мурда көргөнбүз.
Ноокаттын базары ушундай болчу. Базар бар эле, базардын алдында парковкасы бар эле. Азыр ошол чыгып отуруп парковканын баардыгын контейнер коюп алышкан. Бул парковка жок болуп кеткен. Ошонун айынан мына жакта жол болсо ошо жолго чыгып кетишкен. Азыр эртең бул дагы ошондой болуп кетеби кетпейби, эми турмуш көрсөтөт аны. Азыр айтып атышат, мына жолдор дагы азыр бир тараптуу болот дейт. Бул жагынан кирип, айланып наркы жагынан чыга турган болот дейт. Эми аны дагы көрөбүз, турмушта кандай болот. Биз көбүнчө ошол эрежени көп сактай берүүчү эмес элек. Бул жак азыр баягы келечек базары көчүп келе турган жер ушул жер экен. А мына жагына жанагы Шайыт дөбөдөгү курулуш материалдарын сата турган соодагерлер ушул жака көчүп келет экен. А бул жагы ошол келечек менен Вещевой баягы Ошский район деп коебуз. Ошол жердеги эки базар ушул жерге көчөт дешип атат. Анан парковкасы бул жерде 6,5 гектарга парковка каралыптыр. Анан эми бунун жалпы эмеси, жалпы аянты ушул жагы 15 гектар экен. 15 гектардын ушул 6,5 гектары парковкага калтырылса, калганы мечит, туалет, анан ушул базар өзү болот экен. Бул биринчи этап, бул экинчи этап болуп курулат экен. А жашылдандырууга бир 50 сотуктай жер каралыптыр. Негизинен ушундай экен. Анан капиталдык курулушка 8,5 метр квадрат деп атат. Эми бул канча сотук жерде турат билбейм муну. Негизинен ушундай экен. 2 этаж парковка жок, 2 кабат, 3 кабат дегендей. Бирок парковка жетеби жетпейби билбейм бирок. Азыр айтыш кыйын. Болор иш болуптур. Баягы кечетен бери айтып атам, бул жер баягы абдан сонун, суулуу, нам берген, сугат жерге отургузулган. Анан базар эми сугат болсо дагы, мондай мен айткандай тооккана болсо дагы уже курулуп башталып калды. Болор иш болду, процесс кетип калды. Анан эми мен болгону азыр эми өзүмдүн ошол ичим чыкпай аткан жерлерини, анан өзүмдүн таарынычтарымды айтайын деп гана келдим. Башка айла жок эми, болор иш болду эми. Азыр иштин логикасын мындай түшүнсөм, мындай болуп атыптыр. Көрсө, эски жанагы Оштун эски базары бар эмеспи? Ошол жакты көчүрөбүз дегенде, алар башкаларды кошо көчүрбөсөңөр, бизге эч ким эл барбай коет деп эгешип атыптыр. Ошонун эсебинен анан анда бардыгын бирге көчүрөбүз деп, ошол мурда пландалбаган, мурда ойлонулбаган, ошол келечек базарды кошо көчүрөбүз деген чечим ошодон улам чыккандай болуп турат. Эми келечек базары мына ушул жагына көчөт экен. Кече мен келип көргөзгөм. Мен муну тооккана деп атагам. Азыр деле тооккана деп атайм. Бирок азыр эми булар айтып атышат. Кече видеодон көрдүк. Көбүнчө муну аябай күйүп кетет экен. Бирок биз андай кылбайбыз. Буга жанагы атайын суюктугу бар. Баягы өрткө каршы. Ошол суюктугу менен сырдап, анан кийин ишке беребиз дешип атат. Анан дагы бир нерсеси, биз муну бүтүндөй даярдап, монондой эмелерин эмне деп коет эми, ушул мындай жыйыла турган эшиги менен кошо кылып беребиз дешип атат. А мына жагы болсо, ушул мен турган жер. Эми бул жагы ушул эменин деңгээлине чейин алынып келинет экен, асфальтталып башка болот дегендей. Жок, анысыга кылынат. Мен дагы деле ошол айтканым, баягы ичим чыкпай аткан жери ошол да. Ошол бул легкий конструкция. Бул капиталдык курулуш эмес. Базардын негизги жагы ошол капиталдык курулуш болбой, ушундай жеңил типтеги конструкция менен эми базар бүткөнү калды. Өзү негизи мен башында иттик өзү мурунку мэр тарабынан кеткен деп айтат элем да. Мурунку баягы Бакытбек Жетигеновдун тушунда. Себеби андан кайталап айтам. Камчыбек Ташиев келген ошондо. Келип, канча убакыттын ичинде көчүрөсүң деп сураган. Сураганда 2 ай деген. Азыр монондой кылып, ошол 2 айдын ичинде ушундайды курса, мен макул элем, түшүнөт элем. Кабыл алганга аргасыз. Эми 2 айдын ичинде шашылыш болуп калды, ушинтип курду деп кабыл алсаң болот да. Жок, андан бери 1 жыл өттү. 1 жылдан кийин дагы ошол баягы 2 айда курам дегендеги ой менен, ошол 2 айда куруп бүтүрөм дегендеги задумка менен азыр бул жагы процесс аягына чейин кетип калды да, уланып кетти. Ушул жагы чатак болду. Мындай алганда бул жерден эл, негизи эле өлкө утулду десем болот да. Мындай айтып атпаймынбы? Мен 6 жашымда, мындан 30 жыл мурун ошо Фергананын базарына көзүм күйчү эле. Азыр дагы ошо 30-35 жылдан кийин дагы ошонун базарына көзүм күйүп жүрө берет экенбиз. Ошол. Тоокканаңыздар куттуу болсун.